Кумтөр кендеги сакталган калдыктар кайра иштетилет, андан 3,5 миллиард долларлык алтын өндүрүү пландалууда. Кумтөр Голд компания ишканасынын жетекчисинин айтымында 2026 жылдан тартып калдыктарды иштетүүдөн жыл сайын 4,7 тоннадай алтын алына баштар айтылды. Муну менен уулу калдык сактоочу жайдагы калдыктарды зыянсыз курга карлашма кылып толук кайра иштеп чыгууга болоору айтылды. Эксперттер мындай кадамдар өз кезегинде өлкө экономикасына оң натыйжасын берет дешет. Ошон үчүн баягы илим өнүгүп атат, техника өнүгүп атат, технологиялар өнүгүп атканда туура эле жана калдыктарды кайра иштетүү деп. Бул өткөн күздө дагы маселе көрсөтүлгөн, ошол жерге баягы кайра иштетүүчү ишкананы курсак деп. Себеби дегенде канчалаган темир тезек, канчалаган мына техникалардын дөңгөлөктөрү, канчалаган кагаз, канчалаган күйүүчү майлардын калдыктары жатат. Ошону бир жанагы сарамжалдуу баягы безотходный производство дейт да. Ошону өнүктүрөбүз деген программа жакшы эле кирген. Менимче уже кадамдар жасалып атат окшойт. Себеби дегенде ал жерде бүт сактап жата бербестен аларды таңгактап экинчи жолу бир иштеткенге башка багыттарга жумшаганга эмне болбосун. Кумтөр Голд компания ишканасында былтыр 17,3 миллиард алтын өндүрүлгөн. Анда компания жыл башынан бери салык жана милдеттүү төлөмдөр үчүн 32,1 миллиард сом которгон. Буга чейин Кумтөрдүн ишмердүүлүгү боюнча эсептөө палатасы аудиттик отчетун жарыялаган. Анда Теңиз Бөлтүрүк улуттук холдингти башкарып турганда каржылоого 1,9 миллион доллар короткону аныкталган. Мекеме жалпысынан 63 бузууну аныктаган. Акчанын көбү 1 миллион 148,3 миң доллар чет элдик адистердин айлыгына кеткен. Жаңы кеңсенин ижарасына 100,15 миң доллар короткон. Жергиликтүү адистердин маянасына 407,6 миң доллар. Келишимдик негизде иштегендерге 175,8 миң доллар төлөнгөн. Кеңсе эмеректерин алууга, дизайнын иштеп чыгууга 2,3 миллион доллар короткону маалым болгон. Мындан сырткары Кумтөр компаниясы улуттук холдингке 32 долбоорду ишке ашырууга каражат бөлгөн. Аны менен катар Теңиз Бөлтүрүк Кумтөрдүн 2 машинасын экология жана техникалык көзөмөл министри Динара Кутманова жана фонд жетекчиси Уран Темирбековго берип койгон. Отчетто автоунаалардын колдонууга бекер берилгени айтылган. Деген менен Кумтөргө ошол өзгөчө бир статус бергендигин дагы эске алышыбыз керек да. Ал жерде ошол финансын эркин башкарууга. Ошол себепте мына Кумтөр өзүбүздө турган бир топ мындай мыкты эле адистерди иштетпесен сырттан тартып келгендиги, өзүбүздөгү эле мына тамак аштан баштап башка өндүрүш үчүн зарыл болгон заттарды, буюмдарды сырттан сатып алып келип аткандыгы. Демек, бул жерде бир коррупциялык кызыкчылыктар бар. Буга байланыштуу Теңиз Бөлтүрүктүн адвокаты маалыматтарды четке каккан билдирүү тараткан. Эске салсак, өлкөдөгү эң ири алтын кенине тышкы башкаруу киргенден бери жетектеп келген Теңиз Бөлтүрүк коррупцияга шек саналып камакка алынган. Башкы прокуратура Кумтөрдөн мамлекетке 1 миллиард сомдой зыян келгенин ачыктаган. Алмагүл Эркебай кызы, Исхак Туратбеков, Ош ТВ.